Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун бир тууганы Дарика Калыкова Калыковдун күнөөлүү эместигин далилдеген фактыларды видео кайрылуу кылып билдирүү таратты. Буга чейин айыпталуучунун адвокаттары Ош облустук сотуна да таанышкан. Экинчи инстанция ишти былтыры жаз айларында бир нече жолу караган. Кийин пандемияга байланыштуу отурумдарды онлайн өткөрүүгө Калыковдун жактоочулары макул болбой койгондуктан ишти кароо белгисиз мөөнөткө жылган бойдон каралай элек. Калыковдун бир тууганы Дарика Калыкова кайрылуунун мазмуну тууралуу бул иште бир тууганы күнөөлүү эместигин тастыктаган бир топ фактыларды айтып берген. Видеолорун комментарийсиз сиздерге сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Мен Калыкова Дарихамын. Баткен областынын мурдагы прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү деп кармалып соттолуп жаткан Калыков Мелистин эжесимин. Бул куру тоомат экендигин мен сиздерге ушул делодо тиркелген эле документтер менен ар бир фактыны келтирип тастыктап беремин. Ушул бир нече бөлүктөн турган видеолорумду жарыялайм сиздерге. Ушул 12 том 250-300 парактан турган делону бизге тергөөчү көрсөткөн жок, адвокатка дагы. Шаардык сот Баткенде болгон окуяны Ош областына алып кетип калышты. Шаардык сот Жолборс Кудаяров дагы көрсөткөн жок, адвокаттарыбызга таанышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан сырткары эле ошол областтын прокурорунун орун басары прокурор Мамыров деген киши бар экен. Ошол 24 апрелде ал кишиге ошол дело түшсө, 12-13 том 300 парактан турган делону бир күндө эле таанышып, ошол эле 24 күнү Ош шаардык сотко Кудаяровго өткөзүп берген. Бул жерде суроо туулат. Эмне үчүн мындай тездик менен таанышпай прокурорлор ишти оодарып, айыптоо менен Калыков Мелисти айыптап кетип атышат. Себеп дегенде аңчылыкка чогуу 6 прокурор кошо барган. 6 прокурордун бири ошол убактагы президентибиз Сооронбай Жээнбековдун күйөө баласы болгон. 6 прокурордун 4-өө нарындык ошол убактагы премьер-министр Абылгазиевдин айылдаш туугандары болгон. Ошон үчүн айыптоо менен эле прокуратуранын ошол убакта прокурорлор мас болуп аңчылыкка чыгып, жөнөкөй мына иниме окшогон чиновниктердин машина табасын, жумшак машина табасын деп алып бартып, бийлигинен пайдаланганы үчүн, анан аягында область прокурорун өлтүрүп качышканы үчүн ошол убакта Жамшитов жумуштан алыныш керек эле. Кыргыз Республикасынын ошондой позоруну жууш үчүн жөнөкөй эле Калыков Мелисти камап койсо, калган прокуратура, прокурорлор апакай бойдон калыш керек болчу да. Бирок мен жөнөкөй мугалим болуп туруп, ушул делону окуп, ушунчалык одоно бузууларды мен тапкандан кийин профессионалдар, сот, прокурор, милиционерлер, ушу кызыктар адамдар бардыгы мен бир парак окусам, жарым парактан эле канчалык мыйзам бузууну түшүнөт булар. Ошолордон мына сиздерге тастыктоочу далилдерди келтире баштайм. Биринчиден, кайсы мылтыктан атылгандыгы, Анарбай Мамажакыпов кайсы мылтыктан атылгандыгы азыркы убакка чейин аныкталган, далилденген жок. Андан тышкары мына тергөөчү Мыйзамов Ош шаардык сотунда, сот отурумда мындай көргөзмө берген. Маркум Анарбай Мамажакыповду кылмышка шектүү Калыковдун ок атуучу куралдан атып өлтүргөндүгү жана анын денесин өртөп жибергендигин далилдеген бир дагы факты жана далил жок экенин ачык билдирген. Ошондой эле тергөөчү иштин ичиндеги материалда да айыпталуучу Калыковдун күнөөсүн тастыктаган түз далилдердин жоктугунун тергөөчү мойнуна алды. Кыргыз Республикасынын Конституциянын 26 беренесине ылайык
ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экендигин далилденмейинче жана соттун чечими мыйзамдык күчүнө киргенди аныктанмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Ошон үчүн мына кылмыш иши далилденген жок, ошон үчүн менин иним күнөөлүү эмес экенин мен тастыктайм. Калыков Мелис күнөөлүү эмес деген экинчи видеолорду документтер менен сиздерге жарыялайм. Калыков Мелис инимди 17 ноябрь 2018 жылы үйдөн саат 10:30 кармап кетишкен. Аны мынабу кармоо журналы, каттоо журналына каттаган. Бул жерде көңүлүңүздөрдү бурамын, 26-ны 28 кылып, 28-ди мына 29 кылып, андан кийинкисини мына 30 кылып оңдошкон катар номерини. Андан сырткары мына көңүлүңүздөрдү бурамын, 00:10 12ден 10 мүнөт өткөндө бир кылмышты катташкан. Андан кийин мына убакытын оңдоп 22:06 23:30 кылып Калыков Мелис кармадык деп катташкан. Мында каттаганда ДТП деп катташкан, бирок эч кандай ДТП болгон эмес деп, эч кандай протокол эчтемке түзүлгөн эмес. Ошол эле бир сааттан кийин, ошол эле күнү 10:30 инимди алып кеткен болсо, саат 11:30 мына Lexus 470ке мына номери дагы жазылган, кароо жүргүзүлгөн. Эксперт Сапаровдун тарабынан машина жакшы абалда, эч кандай буюм табылган эмес деп так даана жазылып турат. Бул 17 ноябрь күнү түзүлгөн протокол. 19 ноябрь кайра эле вторичный осмотр деп ошол эле автоунаага кароо жүргүзүлгөн. Ошол кароодо бир список, узун 2 парак список кан буюмдар табылды деп жазылган. Ошондо суротуулат 17 күнү 10:30 Мелисти кармап, 11:30 машина таза, жакшы абалда болсо, эч кандай буюмдар жок болсо, муну дагы ошону менен Күбө Дехканов Наим дагы бич машинада эчтемке жок болчу, биз машинаны ачык калтырып кеткенбиз деп тастыктап атса, 19 күнү каяктан машинада кан тактары менен кан буюмдар табылат. Бул Мелисти камап, кайра чыгарып, Анарбайды өлтүртүп, анан кайра отургузуп койдуңарбы деген суроо милдеттүү түрдө туулат. Анан прокуратуранын версиясы боюнча Мелис атып, анан коркуп кетип, сигарет тартып, бушлаты күйүп кетип, бушлаттан анан берки бала күйүп кетти деген. Ал экспертиза боюнча Анарбай Мамажакыпов кечки саат 5-тен 6-га чейин өлтүрүлүп күйгүзүлгөн деген экспертиза бар. Мына Газпромдун сүрөтүнө көңүлүңүздү бурамын. Бул видео тасмадан алынган сүрөт. Мына иним ошол эле бушлатта турат. 17 күнү 18 жылы 22:12. То есть 4 сааттан кийин мына бушлат 4 саат мурда күйүп кеткен бушлатты иним кайра кийип турат. Мына кассир, кароол, ошол газ эмедеги заправкадагы 4 күбө барып сотто дагы ушул бушлат менен Мелис ака турган деп тастыктап беришти. Ошондо бул дагы далилдерди потасовка прокурорлордун башкаруусунун белгиси болуп эсептелинер. Ошол эле охотага барган мына Байбосунов, Мирлан Калыбеков, мына ушул жерге көңүлүңүздөрдү бурамын. Дагы бир сүрөттү көрсөтүп, мына бул дагы Мирлан Калыбеков, районный прокурор мурдакы. Мына бул жерди эстеп калыңыздар. Бул мына кнопочка менен Анарбай Мамажакыповдун бетинде калган калдык материал бар экен. Аны биз областтык сотто гана көрүп атат адвокаттарыбыз. Ошол
дал өзүгө туура келип атат. 28 күндөн кийин бардык прокурорлордун кийимдерин 28 күндөн кийин алган. Анын ичинен райондук прокурор Мирзан Калыбеков мына жаңы бушлат тапшырган 28 күндөн кийин. Муну мына даже этикеткасынын пластмасс крепежini алып койбоптур. Мына бул формачан кишилер бул делодон алынган сүрөт. Ушунчалык өзүнө ишенип, даже мына этикеткасын алып койгонго алып койбоптур. Мелис Калыков күнөөлүү эмес экендигин далилдөөчү фактыларды жарыялоонун 3-бөлүгүн сиздерге сунуштайм. Аңчылыкка барган Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө алып келген аңчылыкка барган 6 прокурор 6 мылтык менен барганбыз деп 6 мылтыкты маркасы менен эсептеп беришкен соттук отурумда. Бирок тергөөчү Мизамов 3 эле алуу протоколуну түзгөн. Мына 3 алуу протоколу бар болгону, калган мылтыктарды алган эмес. Эмне себептен калган прокурорлордун мылтыктарын алган эмес? Бул суроо дагы ачык бойдон калган. Азыркы учурда областтык сотто бир гана менин иним Калыков Мелистин гана мылтыгы бар экен. Ал дагы 20 калибр охотничий мылтык болуп атат. Мынау эксперт Марифбаева двуствольная мына экспертизасында берип атат. Двуствольная вертикальная двустволка ИС-16 Байкал МП 27 мм калибр 16 деп мына өзүнүн заключениясында берип атат. Кан боюнча текшердим деп. Бирок ушул ИС-16 Байкал деген эксперт Абдыкадыров баллистика боюнча бул мылтык жок, мага келген эмес, мен текшерген эмесмин деп берип атат. Кан боюнча эксперт Марифбаева дагы эле болсо мынау машинада табылган кан буюмдар деп, машинада табылган кан тактары боюнча мына помазь, это помазь деп берген. Помазь деген эмне деп адвокат сураса, помарка бул мынтип сүртүлгөн кан дейт. Ошондо машинанын ручкасында, машинадагы, анан машинада кийин табылды деп айтылган. Экинчи осмотрда табылган, биринчи осмотр машина таза деген. Экинчи осмотрда 2 күндөн кийин табылган кан буюмдар эксперттин айтуусу боюнча кандары помазание сүртүлгөн болуп атат. Бул эксперттин жыйынтыгы. Анан кийин тергөөчү экспертизага 112 болжолдуу гильза тапшырган. Анын ичинен 77 атылган гильза деп берилген, 59-у текшерилип, 42-си анализден өткөн. Мунун ичинден бул таблицаны мен башка бир нече 10 экспертке көрсөттүм. Алардын ичинен ошо атылбаган 17 гильзанын ичинен 17 башы кесилген гильзалар бар экен. Бул башы кесилген гильзалар мына. Башы кесилген гильзалардын башын ким кескен, эмне себептен, кандай максат менен кескен, ичиндеги пороху каякта, ичиндеги порохту ким эмне кылган. Бул мына дагы патронда 0001 деген размери турат. Бул атылбаган гильза Мелис Калыковдун 20 калибрга таандык болуп атат. Бул жерде версия туулуп атат. Анарбай Мамажакыповдун мына ичи жагы эле күйүп, артасы күйгөн эмес. Ошондо ону бир нече адам өлтүрүп, сүйрөп, уруп, кайрадан көңкөрүсүнөн жаткызып туруп, төшөнчөлөр ham күйгөн экен. Төшөнчөлөрдү биз облус сотто гана көрдүк. Ошол төшөнчөлөргө мына кесилген гильзалардын порохуну чачып туруп, күйгүзүп берсе, ушул ичи гана күйгөн да, ошон үчүн. Бизде ушундай версиябыз бар азыр. Мелис Калыков күнөөлүү эмес деген фактыларды камтыган видеонун 4-бөлүгүн сиздерге сунуштайм. Анарбай Мамажакыповдун жансыз денеси табылган жерден 3 метр аралыктан бүтүн мээ табылган.
ал бүтүн мээни кол менен бузуп арасынан мындай пыш алышкан эксперттер. Бул жерде суротуулат да, эксперт берип атат. Под воздействием гидродинамического действия мээ суу болуп чачылып кеткен дейт. Кайра эле анан кантип мээ бүтүн болуп 3 метр аралыкта мындай чачылып барып 3 метр наракта мындай жыйылып калды. Бул күлкүлүү нерсе да. Анан ошол пыждын мына сүрөтү. Бул пыж даже деформация болгон эмес. Ошол бойдон турат. Пыж деген ошол октун астында пластмасска окшошундай буюм болот экен. Ошол формасын дагы өзгөргөн эмес. Бул атылгандан кийин бир жерге тешип кирип чыккандан кийин эме формасыны бузуп, пычыйып, жок дегенде башкача болуп калыш керек да. Ошол бойдон турат. Демек, ал ошол кол менен бузуп атканда мээге ошону тыштап койгон деген версияны эч ким эске алган жок да. Ошол эле бүтүн мээни кайрадан эле мына банкага салып, тергөөчүнүн сейфиде, Өмүрбек Мыйзамовдун сейфинде 9 күн турду. Бул мээ паңдап кеткенде, анан кийин экспертизага берилди. Ага чейин дароо экспертизага бергени булар мээ Анарбайдыкы эмес экенине булар коркушканда, бул башка эле мээ да, малдын мээсин тыштап коюшкан да. Ошол эле банкадан 3 коргошун табылган. Бул коргошунга экспертиза жүргүзгөн Насиров, биринчи экспертизаны Насиров жүргүзгөн. Мына 157-чи корутунду бул жерде берип атат. Свинцовые предметы 0,9, 0,7, 0,8 сантиметров деп мынерде миллиметров деп берип атат. Ошол эле корутундун алып Өмүрбек Мыйзамов тергөөчү кайрадан экспертизага берип атат. Ошондо анан эксперт Абдыкадыров 571-чи экспертизасында, корутундусунда бул жерде мындай жыйынтык берип атат. 5 миллиметрге чейин кичинейтип койду. Мына 5,3, 5,4 деп 5 миллиметрге чейин кичирейтип койду. Бирок бул жерде жазып атат: является картечью. Картеч деген баягы октун ичиндеги коргошундар 0,5 сантиметрден жогоргусу картеч болуп эсептелинет экен, 0,5тен төмөндөгүсү 0,4 сантиметр болуп эсептелинет экен. Мелис Калыковдун огундагы 0001 огундагы 20 калибрга түшө турган октун ичиндеги коргошун 0,4 сантиметр болуп атат. Бул жерде мына 0,9 сантиметрдеги миллиметрдеги коргошун кантип кайрадан 0,5 миллиметрге түшүп калды. Бул жерде суротуулат. Ким алмаштырды? Экспертке баратып тергөөчү Мыйзамов алмаштырдыбы же эксперт Абдыкадыров атайлап бирөөдүн бир кандайдыр бир көргөзмөсүн аткарып кичирейтип койдубу? Же Мыйзамов экспертке ушундай тапшырма бердиби? Бул суроо дагы ким кызыктар буга? Ачык калып атат бул суроо. Фактыларды жарыялоочу 5-чи видеомду сиздерге сунуштайм. Анарбай Мамажакыповдун өлүк денеси табылган жерден 3 метр аралыкта бүтүн мээ табылган. Экспертиза корутундусу боюнча под воздействием гидродинамического действия мээ суу болуп чачылып кеткен деп берген дагы, кайра эле анан 3 метр нары барып чачылып кеткен мээ бүтүн болуп жыйылып калыптыр да, 1 килограмм 260 грамм болуп. Ал мээни мынантип дагы эксперттер кол менен бөлүп, экиге бөлүп, банкага салып, мунун арасында мындай пыш
таап атат. Пыш деген мына октун аягында болот экен, бул пластмассага окшошундай нерсе. Ушул пыш даже формасын бузган эмес да, мына ошол бойдон турат. Атылган нерсе сөйөккө тийип кирип чыгып аткандан кийин формасы бузулуш керек, деформация болуш керек. Бул жаңы эле ошол мээнин арасыга кол менен бузуп туруп салып койгондор. Ошол мына банкага мээни салып 9 күн тергөөчүнүн сейфинде паңдап турган. Мына паңдаганды да көрүнүп турат. Бул мээни тергөөчү эмне себептен 9 күн сейфинде сактап, гистологиялык экспертизага бербей, кандай максатта сактаган? Бул мээ Анарбайдыкы эмес, ошон үчүн билинбей калсын деп ошого сактаган. Ошол эле банканын ичинен мээнин арасынан 3 коргошун табылган мындай размерде. Бул коргошунга экспертизада эксперт Насиров 157 корутундусунда жазып атат мына 0,9-0,7-0,8 миллиметрдеги свинцовые предметы неопределенной формы деп берип атат. Кайра эле ушул тергөөчү бул ушул коргошундарды алып туруп эксперт Абдыкадыровго апарып атат. 571 корутундусуда эксперт Абдыкадыров ушул эле коргошундарды 5 миллиметрге чейин кичирейтип берген. Бирок мен түшүндүрмө берип коеюн сиздерге. Мына является картечью деп берип атат Абдыкадыров. Мына является картечью, представленные картечи деп берип атат. Ушул картеч деген октун ичиндеги майда коргошундар 0,5 миллиметрден жогорусу картеч болуп эсептелинет экен. 0,4 миллиметрден 0,5 миллиметрден төмөндөгүлөр дрөп болуп эсептелинет экен. Мелис Калыков инимдин 0001 номердеги гильзалардын ичиндеги ошол текшерилген мелистики деп 20 калибрдагы октордун ичидеги майда коргошундар 0,4 сантиметр дрөп болуп атат. Анарбайдын мээсиндеги коргошундар мындай картеч болуп чыгып атат. Суротуулат. Гильзаларды ким алмаштырып койду? Мейзамов бир экспертке жеткиче алмаштырып койдубу? Же болбосо Мейзамов эксперт Абдыкадыровго кичирейтип бер деп сүйлөшүп алдыбы? Бул мындай эмеге ким кызыктар? Ошол эле мээге, экспертке, ошол эле тергөөчү Мейзамов Ахунжанов Расулга мындай октун багытынын кирип чыгышыны тартып, сүрөткө тартып жөнөткөн. Эксперт Абдыкадыров айтып атат, мен ушул боюнча, сүрөт боюнча корутунду чыгардым деп. Кыргызстанда өзү негизи сүрөттөн экспертиза чыгаруу деген өзү жок. Бул деген эксперт Абдыкадыровго дагы, эксперт Ахунжановго дагы Мейзамов басым көрсөттү деген жыйынтык. Ким кызыктар? Же Мейзамов дагы жогорудан эми аткарууда приказ. Мелис Калыков күнөөлүү эмес деген фактыларды жарыялоочу 6-видеомду сиздерге сунуштаймын. Анарбай Мамажакыповдун өлүгү табылган жерде мынандай сөйөктөр табылган. Бул сөйөктөр мисалы октун багыты боюнча эме болуш керек эле да. Мисалы ок бир жакта атылса бир жака чачыраш керек да. Бул сөйөктөр 180 эмес 360 градуска айланага чачыраган. Анан Бишкектен чыгарылган корутундусунда берип атат эксперт Турганбаев. Баш ме 3 сөйөк, 3 жак сөйөк, жагы сынган, 2 тиши сынган деп берип атат. Оштун эмеси эксперти берип атат бул жерде.
106 мына корутундуда берилип атат. Ахунжанов берип атат дагы эле. 5 сөйөк, бул жерде мына размерлери жазылган. 2 конечности, возможно, животного 22 сантиметра дейт. Малдын сөйөгү болушу мүмкүн деп берип атат. Малдын сөйөгү. Дагы эле анан фальсификация боюнча мына фототаблица түзүлгөн тергөөчү тарабынан, эксперттер тарабынан. Мына номер 5-биркада атылбаган ок турат. Ошол эле номер 5-биркада, мына 5 көрүнүп турат. 5-биркада күйгөн чүпүрөк деп турат. Көрүнүп атабы? Мына көрүнүп атат. Ошол протокол боюнча дагы бир протоколдо атылбаган ок деп турат. Бир протоколдо мына сүрөтүдө күйгөн чүпүрөк деп турат. Бул дагы фальсификация фактов деп айтылат. Ошол өлүк табылган жерде табылган левел аракта Базарбай уулу Эрнесттин кол издери табылган. Ошол эле ошол жердеги Лексустан дагы Базарбай уулу Эрнесттин кол издери табылган. Бул жерде сурет улат да, эгер Мелис Калыков болсо, жерде 6 прокурор ошол машинага инсе, Анарбай Мамажакапов инсе, ошол бир гана Базарбай уулу Эрнесттин кол изи чыгып атат да. Бирок тергөөчү Мизамов ошо Базарбай уулунун кол изи Мелис Калыковду кармаганга основание деп берип атат. То есть башка бирөөнүн колу менен башка бирөөдү камаса боло берет. Биз үчүн боло берет, мен айтпайм себебин деп сотто өзгө ишенип айтып атат. Ошол жерде мына издер табылган. 5 адамдын издери табылган, мына көрүнүп турат, ботустардын издери. Бул жерде дагы көрүнүп турат. Мына бул жерде дагы Дана көрүнүп турат. Бул жерде дагы Дана көрүнүп турат. Ушул мына бул жерде дагы Дана сүрөттөрдө мына издери көрүнүп турат адамдардын. Бул жерде ошол жерде барган прокурорлордун, ботустардын издери бар дагы, Мелис Калыковдун ботусунун изи чыккан жок. Мушташ болгон жерде. Мына ошол жердеги машиналардын протекторлордун издери. Бул 3 машинанын бул жака кайрылган машиналардын издери. Бирок бир гана Лексустан слепок алынган. Алынган слепок азыркы мына машинанын изи менен мына озорлору да өздөрү дагы дал келбей атат. Себеп дегенде азыр кароого алынган Lexus 3 автоунаасынын 3 баллону алмаштырылган. Эмне үчүн деген суроолор бул жерде көп болуп атат. Ушул 5 адамдын изи, 3 машинанын изини эмне үчүн эч ким көңүл бурбайт? Бир эле Мелис бар, Мелис болду, Мелис камалат деген суроо ким кызыктар? Улан Нарматов деген күбө бар. Бул бала контрабандист. Муну бардык Баткен билет. Акыркы жолу мына 16 апрель 20-жылы бул 3 миллион сомдук товарды Таджикистанга алып чыгып аткан жерден кармалган. Ушул бала 30 метр аралыкта кыштын күнүндө свет жогунда узун кысканы көргөн болду. Ошол узун кысканы көргөн үчүн бул Мелиспи, башка мен Мелисти тааныбайм, көргөн жокмун деп атат, бирок узун кыска деп атат. Ошол узун кыска деген сөзү менен эле Мелис Калыковго өмүр бою берип атышат. Бул жерде дагы 2 күндөн кийин признательный показания болуп атат. Мына Талант Асановдун Астраданиях деген пытка болгон деген заключениясы бар. Центр пыток кыйноолордун алдын ала борбору дагы мына бизге мынтип сүрөт менен жакшынакай кылып далилдеп берген, пытка болгон, Мелис Калыковго пытка болгон деп тастыктап берген. Ошол анан
Анарбай Мамажакыповду Мелис Калыков УКСти башкарган. Ошол убакта 2,5 жыл болгон. Баскен капиталдык курулуш башкармалыгын башкарганыга. Ошол убакта мына бул АКС Баткен управлениясы боюнча Алмаматов деген, Олоков деген частный предприниматель строительство болуп аткан мектептерге барып договоримся кылып акча талап кылат экен. Ошол прорабтар Мелиске арызданганда, Мелис прокурорго арызданган. Анан Анарбай Мамажакыпов ошол катты мага письменный бер. Мен ошонун негизинде өзүмдүн Байбосунов замымды текшерип баштайм деген. Ошол Байбосуновдун схемасы боюнча мына ошол катты Мелис Калыков жазып берген Анарбай Мамажакыповго. Кайрадан юридикалык баа бериңиз, частный предприниматель мамлекеттик мекемелерди текшерүүгө акысы жок деп. Ошол охотада именно ушуну кайрадан мотив деп айтып атышат. Районный прокурор Туранын Мирлан Калыбековдун ишини, район прокурордун сотто өзү айтып атат, 2,5 жылдык ишини обл прокуратура текшерип аткан экен. Мирлан Калыбеков айтып атат сотто. Обл прокуратурага ташкордо, анан генеральный прокуратурага жылкы жөнөтүп атканбыз дейт. Бул өзүнүн текшерүү иштерини, былыкы иштерини ошо жылкы менен чечип жүргөн бала экен да. Ошондо эми охотада уруш болгондо Байбосунов Анарбай Мамажакыповго айткан экен: сен областтык жетекчилерди кайрадан бизге болушпай кат жаздырып бизди чукулап атасың деп. Ошонун негизинде азыр эми Анарбай Мамажакыпов жок. Ошого юридикалык баа берип, мына жакшы акыйкат коррупциянын үстүнөн иштейли, коррупцияны жок кылайлы деген Калыков Мелис ошону өлтүрдү деп камакта. Биздин Кыргызстанда мына Кудай кааласа бийлик алмашты, жаңы прокурор келди. Ошо жаңы прокурор ушунча фактты көрүп, акыйкат чечим чыгарып берет. Чыныгы күнөөкөрлөр, чыныгы Анарбай Мамажакыповду өлтүргөндөр камалат деген ойдомун.